Мүмкүнчүлүгү чектелген, басалбаган 20 жаранга атайын араба берилди. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен алынып келинген арабалар социалдык турмушу оор улгайган жарандарга жана жаш балдарга тапшырылды. Демөөрчүлөргө социалдык өнүгүү министри жана жергиликтүү бийлик ыраазычылыгын билдирип, калктын айрылуу катмарын колдоого алган уюмдар менен тыгыз кызматташтык жүрүп жаткандыгы белгиленди. Учурда Ош шаары боюнча жашы 18ден жогору жарандар арасында арабага муктаждык жок эсе. Мырзабыз көптөшө сизге да чоң рахмат. Сиздин программаңыз толук. Сиз ушуну багыттагансыз. Сиздин жардамыңыз менен биз фонд менен таанышып жакшы бир иш-чарада туруп атабыз. Мына бүгүн Астанабек фондунун кезектеги дагы бир кайрымдуулук иш-чарасында сиздер менен беттешип атабыз. Жана экинчи суроом баягы 18 жашка чейинки балдарга ата-энесине жөлөк пул чыгарылат. Ал эми 18 жаштан жогоркуларга деле мисалы үчүн 35ке мына 40ка чыгайын деп калдык, дагы деле ата-энелерибиз бизге катнашып келет. Эмнеге бул туура эң туура маселе. Андан соң эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен жолугуп суроолоруна жооп берди. Жолугушууда жарандар тарабынан бир катар көйгөйлөр айтылды. Бүгүнкү күндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттар 3 эсе көбөйгөнүн министр баса белгиледи. Быйылкы жылы атайын ден соолукту чыңдоо мекемелеринде дарыланууга 96 миллион сом каралган. Себеби айтып кетип атпаймынбы, мына жылдага караганда былтыр биз 3 эсе көп акча бөлдүк коляскага. Теги немеге болсо, путевкага болсо 4,5 эсе көп акча бөлдүк. 100% бардык муктаждыктарды чечүүгө биздин акчабыз жетиштүү эмес. Мунун бардыгы бюджет мүмкүнчүлүгүнө байланышканда. Себеби айта турган болсок, ошол эле биздин төлөп аткан пенсияларыбыз, ошол эле биздин төлөп аткан пособияларыбыз ошол муктаж адамдардын күнүмдүк немесине, муктаждыктарына же болбосо күнүмдүк керектөөлөрүнө жетпейт, муну моюнга алабыз. Бирок эми мүмкүнчүлүккө жараша мына жылдан жылга баягы бюджеттен көбүрөөк акча бөлүүгө биз аракетибизди кылып келебиз. Нурболот Ислам уулу 17 жашта. Ислам буту баспай, менингит оорусу менен күрөшүп келет. Көп жылдар бою арабага муктаж болуп, кезек күтүп жүргөн болсо, эми мынтип жаңы арабалуу болгонуна апасы кубанып турат. Үй бүлөнүн социалдык турмушу оор болгондуктан мамлекет жөлөк пулдарды чегерген. Ушудан башка дагы пенсияларды берип атат, пособие алып атат. Ушу чоң рахмат мамлекетке. Көптөн бери коляскага жетпей, ушу убакыт келип коляска алып атабыз. Кубанычыбыз батпай, сүйүнүп атабыз. Рахмат ушуларга. Атасы пенсия алат 4900 карагандык үчүн. Ушу жакында көмүр берилди, олорго эм рахмат. Өлкөдөгү социалдык мекемелердин иш аракетин санариптештирүү системасы иштелип жатат. Жакынкы күндө ишке ашса бардык социалдык жеңилдиктер онлайн системасына өткөрүлүп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир топ ыңгайлуулуктар жаралат. Өзгөчө кароосуз калган балдарга көңүл бурулуп, балдардын автоматташтырылган маалыматтык базасы 2020 жылдын март айында толук кандуу ишке кирет. Ушу 187 миң адамдын бардыгы бизге аты жөнү менен, адреси менен, диагнозу менен, группасы менен бардыгы биздин министерстводо иштеп аткан автоматташтырылган базага, бул социалдык жардамдын корпоративдик маалымат системасына киргизилген. Ушулардын ушул адамдарга, ушул категориядагы адамдарга көрсөтүлүп аткан кызматтын ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында, сапатын көтөрүү максатында бизде ушул база автоматташтырылып, азыр мындан кийин электрондук ар кандай кызматтарга электрондук кезектерди киргизүүнү биз көздөп ишке ашырганы турабыз. Учурда Ош шаарында 6000ге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоого алынган. Алардын ичинен 18 жашка чейинки өспүрүмдөр 953. Бүгүнкү күндө 4065 адамга социалдык фонд тарабынан жөлөк пул чегерилип, 2900дөн ашууну Ош шаарынын социалдык фонду тарабынан пенсия алат. Мындан тышкары шаар бийлиги тарабынан бир катар жеңилдиктер каралып, социалдык жардам катары атайын каражаттар бөлүнгөн. Bir жылда bir жолу берилүүчү дары-дармек үчүн 700 сомдон акчалай, андан тышкары тиш протездөө үчүн 2000 сомдон акчалай жеңилдиктер каралат. Быйылкы жылкы бюджет жакында эле бекитилди. Азыр ошо бюджет ачылган болсо, алар арыздардын негизинде, жарандардын арыздардын негизинде мэрия тарабынан таркатылып берилет.
Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кызмат көрсөтүүнүн сапатын, даректүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында бардык системаны санариптештирүү боюнча долбоор иштелип жатат. Учурда бул тармакта 2 автоматташтырылган база, социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык системасы жана эмгек рыногунун маалыматтык системасы толук кандуу ишке кирген. Абдумалик Базарбаев, Айбексөн, жаңылыктар. Пенсия пособие боюнча да биз баягы инвалидитетство болуп кичинекей кезибизден пособияга чыгып калганбыз да. Пособияны 4 элемин алабыз. Ал эми кийинки чыккан мисалы үчүн биринчи группалар 6 миңден алат да. Ошолордун жөлөк пулдарын биринчи группаларга бирдей эле 6 миңден кылып, ал эми экинчи группаларга бирдей кылып бар жол бирдей кылса болот. Жана экинчи суроом баягы 18 жашка чейинки балдарга ата-энесине жөлөк пул чыгарат. Ал эми 18 жаштан жогоркуларга деле мисалы үчүн 35ке мына 40ка чыгайын деп калдык, дагы бир ата-энелер бизге катнашып берет. Эмнеге бул туура эң туура маселе. Эң туура маселе айтылды. Мына 5 жыл эмес 3 жылга чейин кайтадан түшүрүп койбойсуңар деген сунуштар көп айтылып келет. Бирок биз азыр азыр группа кыла элексе ал группа чыкты бар. Эми аны бизге баягы туура эмес алгансыңар, муну алганга акыңар жок эле деп доомат койгондон биз ал положенияны өзгөрттүк, өкмөттөн жаңы положенияны бекиттик. Азыр эми многофункциональный алганга, сиздерди камсыз кылганга толук биздин укугубуз бар. Баягы жообуз ошого туура келди. Эми мына жылдын аягында алдык. Кудай буйрса мына март айында келет. Анын ичинде детский дагы, взрослый дагы бар. 30 килограммга чейин 60, 90, анан выше деген 4 типтеги колясканы алып атабыз. Эгерде кимге многофункциональный керек боло турган болсо, арызыңыздарды берсеңиздер, Кудай буйрса многофункциональный. Но электрический боюнча азыр кичине бизде ушундай проблема бар. Кудай буйрса эми мамлекетибиз оңолсо, электрический да колго аларбыз. Себеби айтып кетип атпаймынбы, мына жылдага караганда былтыр биз 3 эсе көп акча бөлдүк коляскага. Деген эмеге болсо, путевкага болсо 4,5 эсе көп акча бөлдүк. Жылда маселен 22-24 миллионго чейин бөлүп керек болсо, былтыр 96 миллион. Быйыл да Кудай буйрса 96 миллионго чыгарабыз. Андан сырткары мына путевка боюнча дагы мен бир өзүбүздүн иш пландарыбыз менен бөлүшүп кетейин деп атам. Биз путевканы алып атканда сөзсүз түрдө тендер өткөзүшүбүз керек да. А тендерде болсо бир эле пансионат утулуп калып атат да. Например, түштүк боюнча бирөө Жалал Абадка баргысы келет, бирөө болсо Кочкор Атага баргысы келет, бирөө болсо Мамакеевке баргысы келет. А мунун баардыгын бириктирип бир эле Мамакеев утуп калып атат. Ошондуктан кимге Жалал Абадка барыш керек болсо, же Кочкор Атага, же Кадамжайга барыш керек болсо, мүмкүнчүлүгү болбой калып атат. Ошондуктан биз азыр мындай чечим кабыл алып, быйыл Кудай буйрса ишке ашырайын деп атабыз. Монетизация кылып берели депчи акчаны. Жыл сайын биз мониторинг кылабыз. Пансионаттардын баасыны ошого карата, анан сиздерге акчалай берсек, доктор сизге кайсыны прописка кылган болсо, Кочкор Атага деген болсо, Кочкор Атага, Жалал Абадка деген болсо, Жалал Абадка, Мамакеев деген болсо, Мамакеевке бара турган кылайлы деп атабыз. Себеби биз баардыгын топтоп туруп бирөөгө берип койгондо, бирөө Жалал Абадка баргысы келет, бирөөгө болсо тиги Кочкор Атага бар деп, бирөөгө Воронцовкага деп назначение, бирөөгө Кыргызстан санаториясына бар деп назначение берген. Бул жерде сиздердин укугуңуздар кичине бузулуп калып атат. Ошондуктан быйыл Кудай буйрса биз мунун үстүнөн иштейбиз. Андан сырткары, мына коляскалар боюнча, путевкалар боюнча, мурда айрыкча мына путевка боюнча ким өзүнүн укугун билсе, ким ошону талап кылса, биздин баягы тынчыбызды алып качан путевка бересиң деп аркабыздан чуркаган гана жарандар алып жүргөн да. А үйүндө жаткан өз укугун билбегендер албай эле келген. Ошондуктан быйыл Кудай буйрса бизде корпоративная информационная система социальной помощи деп Бакинский көчөсүндө жашайм. Атым Кужанов Мушай. Мен кичинелигимден бери, төрөлгөнүмөн бери ушундай инвалидмин. Коляска алып алганыбызга 15 жылдан ашты. Жана ушундай эле
ушу бизге коляска бергендерге жана башка демөөрчүлөргө жана мэрибизге чоң рахматымды айтам. Ата энем жана мага окшогон майыптардын атынан чоң салам жана ысык салам. Канча жаштасыз? Азыр 35ге чыгам быйыл. 35ке чыгасыз.